Коронавирус пандемиясы учурунда дүйнөдө фейк маалыматтар селдей эле каптады. Интерньюстун демилгеси менен Политклиника, Фактчек KG, Т-медиа басылмалары Медиа Блокпост альянсына биригип, пандемияга байланыштуу фейктерге каршы күрөшө баштадык. Айына 100гө жакын фейк маалыматтарды текшерип турдук. Силер көптөгөн популярдуу фейктерди билесиңер. Мисалы, коронавирусту атайлап вертолеттор менен шаарга чачып жатыр дешти. Бул дүйнө калкынын санын азайтуу үчүн жасалма жол менен ойлонуп табылган вирус экен дешти. Же эмдөө менен адамдарга атайын чиптер салынат экен дегендер да болду. Эң эле кеңири тараган фейк бул коронавирусту бет каптарга атайын чылап жугузуп жатыптыр деген фейк болду. Эмне үчүн фейктердин жайылышы кооптуу? Биринчиден дүрбөлөң күчөйт. Экинчиден стресс. Анан дагы фейктер түздөн түз зыян алып келиши мүмкүн. Оозду соода менен чайкап, же тааныштардын рецепттерин колдонуу менен коронадан айыкса болот деген маалыматтарга ишенип, адамдар өзүнүн ден соолугуна зыян келтирип, жалпы кырдаалды курчутуп жибериши мүмкүн. Негизги көйгөй жарандардын калп менен чынды айырмалай билбегенинде. Окурмандар менен көрүүчүлөрдүн көбү маалыматты текшере беришпейт. Бул ишти профессионалдык медиа жасап, факт-чекинг жүргүзүүдө жана фейктерге каршы күрөшүүдө маанилүү ролду ойнойт тургандыгын түшүнөбүз. Биздин жумушубуз социалдык тармактардагы жана мессенджерлердеги ойдон чыгарылган фейктерди текшерүү менен гана чектелбейт. Биз ачык маалымат булактарды иликтеп жатып, пандемиядан пайдаланып мыйзамсыз байыган аткаминерлерди да аныктай алдык. Биздин жарандар үчүн оор мезгилде мамлекеттик сатып алууларда ири уурулуктар орун алган. Мисалы, бир жолку колдонулуучу бет каптар 25 сомдон, жеке коргонуучу каражаттар 6000 сомдон, ИВЛ аппараттары 2 эсе кымбат баада сатылып алынган. Биздин иликтөөлөрүбүздүн натыйжасында тийиштүү аткаминерлерге карата кылмыш иштери козголуп, сотко чейинки өндүрүш иштери жүргүзүлүүдө. Ушуну жазбай эле койсоң эмне болот? Тынч эле жашасаң болбойбу деген сыяктуу суроолорду биз дайыма угабыз. Бирок бул биздин жарандык позициябыз гана эмес, бул биздин кесиптик милдетибиз. Эркин жана көз карандысыз маалымат каражаттары жарандар чындыкты билиши үчүн күрөшүп жатат. Журналисттерди коргоо менен биз чындыкты коргой алабыз.